эми 2018 аягына коюп коюптур да. Мындай бекинип тургандай да, коркуп тургандай да. Ачык айтканда, акыркы учурларда счетный палатанын отчетун түштөн кийинки коюп атабыз. Центральный банктын отчетун түштөн кийинки коюп атабыз. Бүтүн олуттуу маселелерди түштөн кийинки коюп атабыз. Эми уят да эми. Ошону мында биринчи саатка коюп эле депутаттардын баарын маанай жакшы, күчү толо ушу мезгилде коюш керек да. Ошон үчүн мен айтат элем, ушундай маселелерди окшогон эртерээк койсок. Анан кийин мен убактым кетип калды. Кийинки маселе. Азыркы мына Убакыт берилип атат сизге, ошол убакыт менен сүйлөп атасыз, Бактыгер Эргешевич. Эми жетпей калсы да. Урматтуу коллегалар, азыр мына өкмөткө сиздер кайрылуу жасадыңар. Келсин, мына тиги бул болсун. Келип баягы эле отчетту айтат, эч нерсе чечилбейт. Мен мына Иса Шешинчуковго кайрылат элем. Коалициянын башчысына. Бул сиздердин өкмөтүңөр. Мына адам өлтүрүү болуп атат. Жоопкерчилик кайда? Мына Кадамжайда электе шахталарда өлүм болду. Жоопкерчилик кайда? Фальшивый паспорттар чыгып атат. Жоопкерчилик кайда? Бюджет толбой атат. Жоопкерчилик кайда? Көмүрдүн баасы жогорулуп атат. Жоопкерчилик кайда? Электроэнергиянын тарифин көтөрөбүз деп атат, өзгөртөбүз деп атат. Жоопкерчилик кайда? Бир толо мына маселелер абдан көп да бул жерде. Ошон үчүн урматтуу коллегалар, биз мына коалиция турган коллегаларсыңар. Бул өкмөттү өзүңөр коалицияда жиналып, карап, же отставкага кетиресиңер, же коалицияны башканы курайлык. Же ушунда турө беребиз, тизмектеп, бир жылда тизмелер да жогоро берет. Тастанбек Арсбекович, бул жерде мен коллега матым айтып кетти, кайрылып кетти. Эми өкмөттүн отчету келет да, урматтуу Бакыт Эргешевич, урматтуу коллегалар. Ошол жерден болгон суроонун баарын берсек болот. Анан эми ар бир кайсы жерде кандай окуя болуп атат, жооп бере турган министрликтер бар, жетекчилер бар, алардын отчету мына алдыңыздарга келет, баарын сурасак болот. Ошону менен бирге баа берсек болот. Ошондой эле бирге ушул жерден сунуш берсеңиздер болот. Ал эми тариф көтөрүлөт эле азыр электроэнергия тариф көтөрөт деп элди козутсак да туура эмес болуп калат го. Тариф көтөрүлгөн жок. Тарифти көтөрбөйбүз деп атат өкмөт. Ошон үчүн мындай так айтып койсок жакшы болот да, анан эми эмоцияга баарын аралаштырбай. Ал эми мындай да оппозицияга өзүнүн биздин конституцияда чектелген өзүнүн ыйгарым укуктары бар. Дүйнөлүк практиканы айтып атасыздар. Ошондой эле теневой правительство деп коет. Пожалуйста, ошондой эле альтернативный доклад даярдагыла. Бюджеттин киреше жагына, чыгаша жагына, багыттарына мүмкүнчүлүк беребиз. Мына трибунага чыгып туруп, толугу менен бизге жеткизсеңиздер. Жага турган болсо, силердин эмеңерди колдоп беребиз биз. Бул жерде эми догма жок да, бул жерде биз шайладык деп эле аларды өлгөнчө мындай тиреп турабыз, колдоп турабыз деп. Иштебесе, биз да баа беребиз. Биз да элдин душманы эмеспиз. Эгер арабаны тартпаса, сөз түрдө алмаштырыш керек. Биздин каналга жазылыңыз.